зордуктап талаа түзгө өмүрү эркектер арасындагы куштар менен. Бул иш-чара Кыргызстандагы аялдар кыймылынын 95 жылдыгына 8 март айымдардын эл аралык күнүнө арналып жана теңдик мууну жаштардын глобалдуу кампаниясына багытталып, аны менен бир катарда аял затынын коомдогу орду боюнча 65-сессиясына карата уюштурулган. Форумдун максаты жаңы демилгелердин алкагында аялдардын лидерлигин, иштермандыгын жана өлкөнүн өнүгүшүнө кошкон салымын таасын көрсөтүү болуп саналат. Один из основных вызовов сегодняшнего дня – это недостаток лидерства. Бүгүнкү күндөгү маанилүү чакыруулардын бири лидерлердин бардык деңгээлде жетишпей жатканында, коомчулуктун бири-бирине жабыктыгы, маселелерди чечүүдө диалогдун жоктугу. Ошол себептен бул жерге ар тармактагы айымдар чогулушту. Бул форум аларга жакшы платформа түзүп, баарлашууга шарт берет. Эң башкысы назик аялдар оор жүктү көтөрүп, көйгөйлөрдү чечүүгө умтулгандарын баса белгилөө. Плечах мы обычно говорим хрупких, но это не только хрупкие, это очень сильные плечи женщин, особенно в очень сложной части страны, развития страны. Форумда өкмөттүн, эл аралык уюмдардын, жарандык коомдун жана ар тармакта эмгектенген адамдар сөз сүйлөштү. Өз кезегинде алар бүгүнкү күндөгү аялдардын коомдогу орду жана алардагы активдүүлүктү, лидерлик сапаттарды, даанышмандыкты кантип жандандырууга жана ар тараптан колдоо көрсөтүүгө өзгөчө басым жасашты. Дүйнөнү дүрбөлөңгө салып, элди кыйнаган COVID-19 илдети учурунда айымдардын эл үчүн жасаган эмгектери форумда бааланып, барктанды. Бүгүнкү иш-чарада республиканын ар аймактарынан келишкен лидер айымдар өзлөрүнүн пандемия учурундагы илдет менен күрөшүү жана андан кийинки тажрыйбалары менен бөлүшүштү. Ковид оорусу болған. Бирок мен ушул учурдан пайдаланып, биринчи илетте бүткүл улуттук уюмдарына, ошол жерде отурган өкүлдөрүнө, бүткүл улуттук уюмдарга берип аткан каражаты үчүн рахмат сиздерге. Андан тышкары форумда аялдардын шайлоого катышуу укуктары мыйзамда көрсөтүлгөн жергиликтүү жана айылдык кеңештердин депутаттарынын 30%-ын аялдар курамынан түзүлүшү боюнча өзгөчө басым жасалып өттү. Айылдык кеңештерде, жергиликтүү айылдык кеңештерде 30% деп атабыз. Ар бир айылда кичинекей айылдарда 6 кандидат чыгып калса 2 айым болот деген бар да. Ошондо кимдер болот алар? Бүгүнкү күндөн баштап жардам бериш керек. Айымдарды ошол айылдык кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койгонго, ошол процедуралар кандай? Анан көп эле айымдар бизде айылдарда ошол коомдук иштерге тартылып келет, жардам беришет. Сессияларга барып, эркек депутаттарга ушу айымдардын проблемасын, балдардын, деги эле социалдык проблеманы, экономиканы, дагы эмгек боюнча да көп маселелерди коюп келет да. Анан ошолорду эгерде өзү депутат болуп калса, мындан дагы чечүү жолдору жеңил болот да. Жалпысынан бул форум Кыргызстандагы кыз-келиндердин татыктуу келечеги, аларга багыт берүү менен коомдогу ордун калыптандыруу, ал үчүн ар бири өз арабасын тартпастан биргеликте ой тажрыйба бөлүшүү менен максатка жетсе болору бул иш-чарада так байкалды. Мурат Жолукеев, Күмүш Куттубеков, СТВ.